Kısaca manisi şunday. El-hadis el-thalith ve thalathun. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудан риwayat, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер адамдардың талаптарына негізделіп, егер адамдардың талап қылға тұрған нәрселері беріле берсе, айрым кішілердің малы, жанын, қанын да талап қылып шыққан болар еді дейді. Мысалы үшін адамдардың талап қылған нәрсесі беріле берсе, анда айрым башқа бір адамдардың малы мүлкіні доо қылып шығады да, жана талап қылып шығады. Бұл менікі деп. Ал өзінікі емес, менікі деп шығады да. Бирок талап қылушы далил келтірүүсү керек. Талап қылған адам далил келтірүүсү керек, күбө келтірүүсү керек. Жоққа шығарушы ант ичүүсү керек. Жоққа шығара тұрған адам, мойнын албай атқан адам ант ичүүсү керек дейді. Ант ичүүсү шарт. Байхақи, Абу Дауд, Тирмизи жана Ибн Мажа риwayаттары хасан хадис, хадистин кейбір бөліктері Бухари, Муслимде дағы келген. Ар бир инсан жанагындай куруу дооматтар менен, куруу талаптар менен чыгып, бул меники деп айта берсе, бул меники деп мисалы үчүн айтыла берсе, ошого рухсат бериле берсе, анда башка адамдардын мал мүлкүн да меники деп чыга бермек да адамдар. Бул доогерчиликтер, бул талаптар адамдарга таштап коюлунбайт. Шариатқа қайтады. Шариат анықта береді. Анда алсыз адамдардың, кедейлердің мал мүлкін тартып алады анда. Арқандай барақтарды жазады, компьютерге отырып алып, анан мол документ бойынша монда екен деп тұрып, анан о кедейлердің малында тартып ала береді. Мына ушундай. Эми шариат егер рұқсат бере берсе, адамдардың талап қылған нәрсесini бере берсе, анда башқа бір адамдардың мал мүлкіні дағы меники деп шығады. Эми адамдардың арасында бұл меники, бұл сеники деп талап қыла тұрған адамдар шыға береді егерде, бере тұрған болса. Бұл әлбетте жамандыққа алып барады. Талап қылған нәрсесі беріле берсе, анда адамдар мына ушул нәрсеге адаттанышып қалады. Мисалы үчүн Заид Абдурахманға келіп, менде мына ушунча мисалы үчүн малым бар десе, мисалы үчүн Абдурахман бере бербейт да. Ал тактап туруп, аныктап туруп берет да. Жана ошондой эле мисалы үчүн эми аброй маселесинде, ар-намыс маселесинде. Мисалы үчүн Заидти айтат дагы, мол баланчын аялы менен зына кылды дейт мисалы үчүн. Заид. Күбө керек болот мындай абалдарда. Сөзсүз 4 күбө керек болот. Мисалы үчүн зына кыла турган болсо 4 күбө керек болот. Эми ошол 4 күбө көргөн болуш керек ошол ишти зынаны жасап турган жерини ачык көздөрү менен көрүш керек. Дубалдын артынан деле болбойт. Үйдүн ичинен сыртынан деле болбойт. Сөзсүз көрүш керек 4 күбө. 3 күбө да болбойт. 4 күбө өз көзү менен көрүп турса, анан ташбаран калына шарият боюнча. Мисалы үчүн ушундай жаланы жаба турган болсо, эгер ал зына кылбаган болсо, мисалы үчүн баланчы эркек баланчынын үйүнө кирип жүрөт деп, мына ушундай аялдар ушундай нерселерди тарап жиберишет. Бул этият болуш керек. Бул жала. Мисалы үчүн валладина ярмуна ал-мухсанати thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Мына таза мухсанат, таза аялдарга жала жапкандарга, эгер алар 4 күбөнү алып келе албаса дейт Аллах Таала, аларга 80 балак ургула дейт. 80 жолу ургула дейт. Мисалы үчүн бир аялды далилдей албай коюшту. Анын зына кылганын же баланчы менен жатканын далилдей алган жок. Жанагы 4 күбө эми 4 күбө далилдей албады. Эми казы ошо 4 күбөнү 80 балак урат эми. Туура эмес, жала жапкандык үчүн. Шарият мына ушундай. Мына ушуга шарияттагы бир эле аят коомду оңдоп коюшу мүмкүн да. Мына ушундай эмелер болсо, коомдо зынаны унутуп берет адамдар. Зына тууралуу сүйлөбөйт адамдар. Бирөөгө жала жаппайт. Мына ошондуктан бирөөгө жала жаба турган болсо, жанагы күбөлөр коюп жиберилбейт. Мына ушундай сөздөр таралып кетүүдөн этият болот инсан баласы.
Эми мисал үчүн кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум. Мына эгер айт Мухаммад, эгер Аллахты сүйчү болсоңор, мени ээрчигиле. Ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет. Бул аят Аллахты жакшы көрөмүн деген деп айта турган, айтып чыга турган адамдардын үстүнөн бир күбө. Бул аят. Анан Ибн Касир рахимахулла бул аят бир өкүм кылуучу дейт. Мындайча айтканда, адамдар эгер Аллахты жакшы көрөбүз десе, ошолордун үстүнөн өкүм кыла турган аят дейт. Мисал үчүн Аллахты жакшы көрөмүн дейт дагы бидааттарды жасап жүрөт. Аллахты жакшы көрбөйт, бидаатчы болот. Кантип Аллах Таала бидаат нерсени жасаган инсанды Аллах жакшы көрсүн? Мына Хасан Басри рахимахулла айтат, Аллах Таала мына ушул аят менен Аллахты жакшы көрөмүн деген адамдарды текшерип койду дейт. Мына ошондуктан эгерде Аллахты сүйчү болсоңор, мына Аллах Таала Куранда айтып атат. Менин элчимди ээрчигиле дейт. Мени пайгамбарымды ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди жакшы көрөт дейт. Сүннөттү кармангыла дейт. Бидаатты жасоо менен ал Аллахка болгон сүйүүсүн албетте далилдей албайт. Аллах аны жакшы көрбөйт бидаат жасаганда. Мына ошондуктан бул маселелерде сөзсүз кылдап карашыбыз керек. Мисал үчүн эми Заид Абдурахманда мисал үчүн менин акым бар десе, ага далил алып келсе, Заидтин мына Абдурахманда акысы бар экендиги анык болот. Эми Заидтин далили жок. Заидтин далили жок болуп калса, анда Абдурахмандан Аллахтын ысмы менен ант ичиби талап кылынат. Анткени бул анты иманга байланышат да. Заид келди бир нерсени талап кылып, бирок далили жок. Бирок Абдурахман ошондо ант ичирилет. Валлахи деп. Эми мисал үчүн Заид далилдер менен келди да. Бир инсан далилдер менен келди. Анан Абдурахман баш тартып жатат. Ант ичүүдөн баш тартты. Анда билинип калат ошол Заидтин эмеси. Антка келгенде билинип калат. Мисал үчүн бирөө мешитке келди өткөндө. Мешитке келип мындай дейт. Мен көп жылдан бери аялым менен жашабайт элем. Ошол азыр центральныйге барсам, баланчыга жөнөттү. Ошол фатва берди, мага нике кыйып койгонго. Анан мен ага суроолорду бере баштадым. Анан суроолорду берип келгенден кийин, анан акырында сиздин никеңиз үчүн күбөлөр керек болот dedi. Сиз аялыңыз менен көптөн бери жашабайт экенсиз, балдарыңыз бар экен. Эми ортоңуздан ушул никеңизди аз жарыялайбыз. Күбөлөрдү алып келесиз dedim. Тууган уруңуздан, ошол достордон күбөлөрдү алып келесиз. Ошол жерде жанагынын жүзү башкача болуп калды. Жок кайра. Мына кармалды да. Мына ошондой эле далил алып келдиби, жанагы баш тартып атабы, ант ичирилет. Мисалы үчүн бирөө Заидтин Абдурахмандан карызы бар. Заид күбөлөр менен келди. Ушунчанчы күнү, ушунчанчы айдан карыз алгансың? Десе ал Заид жок, алганым жок дейт. Казы турат. Мына ошондо ал дейт? Ант ичирилет. Ант ичирилгенде жана алгандыгы өзү билинип калат. Мына ушундай. Ошондуктан казылар үчөө деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Экөө тосокто, бирөө бейиште деген. Мисал үчүн бирөөсү илимсиздиктен фатва берген. Казы, судья. Келсе адамдар сурап айта берген. Илимсиздиктен, бул да тозокто деген. Экинчиси билип туруп туура эмес өкүм берген. Билип турат ошол өкүм туура. Бирок акча деген нерсе бар. Мисал үчүн бул жагынан айландырып койсо, мындай кылсаңыз деле боло берет деп коет да. Анан аркасынан кичине берип койсо, мондай кылсаңыз боло берет деп коет анан. Жанагы да айтып турат, жанагыны көргөндөн кийин мондай кылсаңыз боло берет да, мындай кылсаңыз деп анан өзүнөн фатва берип коет. Бирок чындыкты жашырып калды. Үчүнчүсү болсо, Аллахтын өкүмүнө ылайык өкүм берет. Бул хадисте Абу Дауд риваят кылган. Ошондуктан алымдар айтат, мухаддистер менен дейт, казылар тозоктун четинде эле турушат дейт. Мухаддис хадисти ушунчалык текшерет, казы ушунчалык караш керек да. Ошондуктан ар ким келе бир нерсе сурап келе берсе айта бериш бул өтө бир жоопкерчиликтүү. Болот деп эле анан айта берсе болбойт бул. Бул илимсиздик, бул жахилдик. Мына ошондуктан
Өткөн салихиндер бир маселеге жооп берүүдөн өтө корккон, бири-бирине жөнөткөн. Бири-бирине жөнөткөн. Тигиге барчы, тигиге башкадан сурачы. Жок, азыркы кезде андай эмес. Тигиге барбачы. Мага кел, мен сага жооп берем дейт азыр. Мына ошондуктан жана талап кылып келген адам далил тургузат. Ал эми жана жокко чыгарып аткан адам касам иштирилет, ант иштирилет. Эми ушул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, ант Аллахка болуш керек. Бизде жанагындай ширки анттар көбөйүп кеткен. Бычак урсун, нан урсун, караңгы түндө турам, атам дарыга колдосун, энем дарыга колдосун, энем дарыгы менен ушу сахабанын аты менен же ошондой эле пайгамбарыбыздын мына руху менен дейби, жана ошондой эле дагы ушунда дарак менен же бир мазар менен ант ичем, же дасторкондун башында турабыз, же мына мечитте турабыз, же Кабанын алдында турабыз дейт. Бул ширк. Бул ширк. Мына мечитте турабыз дейт. Мечит бул бир Аллахтын үйү. Бул мечит бир махлук. Ким Аллахтын аты менен башка менен ант ичсе, ал ширк келтирет деген. Аллахтын аты менен ант ичкиле деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул хадистин да маани ушундай.